Кандайсыңар кыргыз элим? Мен силер менен бүгүн бир эме боюнча видео обращение кылайын дедим. Силер билсеңер керек. Бир мен мурда иштеп кеткем Шарабдин кафесинде. Ал кафени бир аккаунт, блогерлер чыгарган. Мен ага комментарий жазганмын. Негизи мен да ал кафеге мен дагы чын айтсам каршымын. Мыйзамга баш ийбей, снос деп жазып койгондо акча берип алар өчүртүп койгон. Кайрадан дагы снос деп жаздырып коюшту азырчы. Ага деле баш беришпей атат негизи. Анан анын шеби мага чалып алып, сен бул сенин аркасына сен турат экенсиң, сен кылыпсың, видеолорду чыгарыпсың деп мага ушинтип колуңан эч нерсе келбейт. Ал кафени дейт, мен аркамда чоң адамдар турат дейт. Аны эч кимдин кудурети жетпейт дейт. Мен ушундай кудуреттүү адам турат дейт. Ошон үчүн эч кимдин алы жетпейт, кудурети жетпейт. Аны эч ким буза албайт. Мени эч ким снос да кылдыра албайт деп ошентип мага өзүнчө чалып ме кылып мындай угроза кылды да, короче. Эми силерге айтарым да, негизи мыйзам баарына бирдей. Ал снос деп болгондон кийин 4 метр, 4 метр жыгыш керек. Же болбосо бузуп элдеркин бузуп кетип атпайбы мэрия? Эмне себептен аныкын буза албайт? Мен ошого мындай таң калтам да. Неге аларды чын эле аркасында чоң адам турабы? Ошол чоң адам ким? Мен видео обращение кылганым себеби ошого мындай жиним келгени, мен кылбасам деле менен көрдү. Эми ага мен өчөштү көрсөтөм. Мен дагы мындай видеону эми чыгарам агачы. Ошол Шарабдин кафеси боюнча көбү жазыптыр. Эч качан аны снос кыла албайт, анда мындай деп. Урматтуу мэр, Оштун мэри. Сизден